Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта биз төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Сарыөзөн командасына кайсы оюнчу жана кайсы жаңы ат келди? Кыргыздар кайсы аргымакты казактарга сатып жиберди? Ысык-Көл облусунун чемпионатында ким чемпион болду? Ушул жана башка суроолорго бул чыгарылышта жооп берүүгө аракет кылабыз. Сарыөзөн көрөрмандары үчүн жакшы жаңылыктардан баштайды. Расмий түрдө чабуулчу Султан Русланов Сарыөзөн командасына өттү. Улакчы менен байланышканыбызда ал команда чакырып келип калганын айтып берди. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Буга чейинки жылы Султан достук командасында ойноп, достукту 9 май турниринде чемпион болушуна зор салымын кошкон. Анын Брабус аттуу арамак менен мыкты тандем болгонун дагы билебиз. Бирок 2023 жылы Брабус өлгөндүгү белгилүү болгон. Султан Русланов 1993 жылы Жайыл районуна караштуу Карабалта шаарында туулган. Буга чейин Султан Чүйдүн райондор аралык мелдешине дагы катышып, Жайылдын намысын коргоп келгиде. Ал эми достукта ойногон башка чүйлүк жигиттер Асхат Аскаров, Кубаныч Султан уулу, Эмирлан Жеңишбековдор облустун биринчилигине катышкан эмес. Демек алар 2024 жылы дагы достукта калат деген божомол бар. Ошондой эле Сарыөзөнгө жаңы аргымак келди. Айтылуу кахармандын тукумунан чыккан Байкал аргымагы эми Сарыөзөндө ойнойт. Команда жетекчиси Манас Дөталиев бул атты командага алды. Чүй облусу тууралуу теманы улай. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясы расмий маалымдайт. 26-27 январь күндөрү Бишкек шаарынын Ак Кула ат майданында Чүй облусунун 8 район аралык арасында Көк Бөрү боюнча 3-чү мелдеш өтөт. Буга чейин күзүндө 2 турнир өткөнүн билебиз. Биринчисинде Аламидин району чемпион болсо, экинчисинде Сокулук биринчи орунду ээлеген. Жайыл району экөөсүндө тең экинчи болуп калган. Бул турнирден кийин февралда өтө турган республикалык райондар аралык мелдешке Чүйдүн атынан ким чыгат белгилүү болот. Кыргызстандан чыккан Каракөл аттуу аргымак казактарга $15,000 сатылды. Убагында бул ат Кара Бура командасында ойногон. Эми Казакстанда бул аттын жылдызы жансын дейбиз. Мынакей легендарный Гөлкара сатылды. Казакстанга сатылды. $15,000. Кара Буранын намысын коргоп жүргөн айгым. 8 январь күнү Каракол ат майданында Ысык-Көл облусунун 2 райондор аралык мелдеши болуп өттү. Анын жыйынтыгында 1 орунду Түп району, 2 орунду Ак Суу, 3 орунду Жети Өгүз району ээледи. Ал эми Ысык-Көл району 4 орун болуп калды. Жеке сыйлыктарга токтолсок, мыкты аргымак наамы Жети Өгүз командасынан Айкашка Тулпарына берилди. Мыкты чабуулчу наамын Байыш Акылбеков алды. Мыкты жекеме жекечи Сагын Исабеков болсо, мыкты Көк Бөрүчү Назар Кошунбаев аталды. Бул чемпионаттын алдыда дагы бир уландысы бар экенин уюштуруучулар айтып кетти. Эске салсак, Ысык-Көл облусунун чемпионатынын 1 бөлүгү 12 декабрда болуп, анда Ак Суу чемпион болгон. Түп району анда 3 орунду алган. Берүүнүн аягында сиздерге суроо, араңыздарда бул байкедей болуп, Көк Бөрү көргөндөр барбы? Кол көтөрүп коюңуздар. Bismillah.